Азыркы темабыз улуттук азчылык. Улуттук азчылыктардын укуктары. Сиздер менен мен Орозбекова Жибек. Улуттук азчылык. Улуттук азчылык бул калктын эң аялуу адамдардын тобу болуп эсептелинет. Улуттук азчылыктар дегенде биз эмнени түшүндүрүп, кимдерди элестете алабыз? Улуттук азчылык бул тили, дини, улуту, маданияты көпчүлүк калктан башка болуп, көпчүлүктөн айырмаланып турган топту улуттук азчылык деп айтат экенбиз. Улуттук азчылык тууралуу укуктук коргоо. Улуттук азчылыктарды коомдук саясий турмушка натыйжалуу катышуусу үчүн жанжарларды бөлдүрбөө жана талаптарды чечүү боюнча консультацияларды жөнгө салып, ошондой эле зарыл болгон учурда же бир жолку же альтернативдүү механизмдерди колдонуу зарыл. Ар бир мамлекетте кандайдыр бир улуттук азчылыктар бар. Кыргызстанда дагы көптөгөн улуттук азчылыктар бар, бирок Кыргызстан ал улуттук азчылыктардын укугун коргоп, мамлекет, өкмөт кепилдик катары алып келет. Бирок башка өлкөлөрдө улуттук азчылыктар көптөгөн адам бузуу орчундуу кыйналган бир шарттарда жашап келишет. Мындай ыкмаларга төмөнкүлөр кирет. Жанжарларды сот тартибинде, сот инстанцияларында даттануу аркылуу же мамлекетте көз карандысыз, калк үчүн жеткиликтүү жана калыс сот органдарынын болушун жана алардын чечимдерин урматтоону талап кылат. Эгерде кимде ким кайсы өлкөдө болбосун улуттук азчылыктардын укугу бузулган болсо, алар сот процедурасы менен өздөрүнүн укугун коргой алышат. Өздөрүнүн укугу жалаң гана улуттук деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде дагы коргоно алат. Же болбосо башка бир жолу бар. Бул жолу болсо талдаштардын чечүүнүн сүйлөшүүлөр, фактыларды белгилөө, арачылык, арбитраж аркылуу булардын баарын улуттук азчылыктардын иштерин өз көзөмөлүндө алууга милдеттүү болуп, арбитраж же болбосо башкача айтканда өзгөчө бир комиссия аркылуу улуттук азчылыктардын укугун коргой алабыз. Бул укуктук жана эл аралык деңгээлде болушу керек. Ар мамлекеттен өкмөт бул көзөмөлдү өзүнүн милдетине киргизүүсү керек. Мен айтып кеткендей эле, Кыргыз Республикасында улуттардын иштери боюнча, улуттар арасынын иши боюнча президенттин аппаратында жана өкмөтүндө өзгөчө айрым укуктуу болгон отделдер бар. Ошол жакта улуттар арасынын иштерин көзөмөл кылып алып турууда. Бириккен Улуттар Уюмунун уставы, ошондой эле ОБСЕнин негизги документтерин, адам укугун, анын ичинде азчылыктарды таандык, адамдардын укуктарын урматтаган же укуктуу эгемендүү мамлекеттердин достук жана кызматташтык мамилелеринин эсебинен эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоого жана чыңдоого багытталган. Биз билгендей эле, эң негизги универсалдуу организация болуп Бириккен Улуттар Уюму болуп эсептелинет. Ошол эле убакытта Европалык континент негизи өзү эң алдыда турган, адамдардын укуктарын эң өйдө койгон бир континент жана ошонун организациялары эң мыкты болуп эсептелинет. Эң алдыда болгон Европа адам укуктары боюнча Европалык сот болуп эсептелинет жана ОБСЕ. Негизи айтканда, чынында эле тарых далилдей тургандай,
адамдын анын ичинде азчылык укуктарын урматтабай коюу ички мамлекеттик туруктуулукту бузууга алып келип жана мамлекеттер аралык мамилелерге терс таасирин тийгизип, муну менен эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч билдирүү мүмкүн деген нерсени Бириккен Улуттар Уюмунун өзгөчө ыйгарым укуктуу адам укуктарынын өзгөчө ыйгарым укуктуу мүчөсү айтып келген экен. 1975 жылы Хельсинки корутунду актысы менен жарыя кылынган дикалыктын 7-принцибинде баштап ОБСЕге мүчө мамлекеттер улуттук азчылыктарга таандык адамдардын мыйзамдуу талаптарын урматтоо менен тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо ортосундагы негизги баланышты баса белгилеген. ОБСЕде, Европада биз айтып кеткендей эле абдан көптөгөн конвенциялар, документтер кабыл алынган. Эң биринчилерден болуп, бул 1983 жылы Мадрид чогулушунун жыйынтыктоочу документ болуп эсептелинет. Бул жакта 15 принцип айтылган. 15 принцип тең улуттук азчылыгы жөнүндө жана аларга кандай мамиле кылыш жөнүндө бекитилген. Экинчи болуп 1989 жылы 6 жылдан кийин Вена жолугушунун жыйынтыктоочу документинде улуттук азчылыктар тууралуу каралган. Бул жакта 18-19 принциптеринде улуттук азчылыктарына басым жасап айтып келген. Үчүнчү болуп Европа үчүн Париж хартиясында 1990 жылкы Вена чогулушунан кийин бир жылдан кийин кабыл алынган. Башка документтер болуп жогорку деңгээлде кабыл алынгандар бул 1992 жылы Хельсинки документинде 4-бөлүктүн 24-пунктунда улуттук азчылыктар жөнүндө айтып келген жана ошол жакта бекитилген. Башкалардан болуп Португалияда Лиссабон документинде 1996 жылы кабыл алынган жана бул жакта дагы биринчи бөлүгүндө улуттук азчылыктар жөнүндө айтып келген эле. Бул документтердин баарында эмне деп айтып келген эле? Бул документтердин баарында баарын кол коюп турчу мүчө мамлекеттерде ар бир мамлекетте кандайдыр бир улуттук азчылыктар бар. Ошол улуттук азчылыктар адам укуктары менен толук колдонууга жана мамлекет ага кепилдик болуп чыкканга күбө болуп, ушул документтердин баарында улуттук азчылыктардын укугун коргоп келген экен. Европада 21-кылымдагы Европа үчүн жалпы жана бардыгынын камтыган коопсуздугун үлгүсү жөнүндө Лиссабон декларациясы кабыл алынган. Башкалардан болуп Африкада жана Азияда дагы Организация исламского сотрудничества же болбосо башкача айтканда ислам мамлекеттердин кызматташтыгы ошол жакта дагы улуттук азчылыктар тууралуу конвенцияларында айтылган жана алардын укугун толук менен коргоодо. Негизи мисалы болуп улуттук азчылыктарда азыркы убакыттарда Монтенегро менен Болгарияда мусулмандар жайгашып келет, жана Румыния менен Сербияда жүүттөр жөнүндө айтсак болот. Бирок азыркы учурда 21-кылымда эң көйгөйлүү болуп турган улуттук азчылык бул Туркияда курдтардын
көйгөй болуп эсептелинет. Бирок ошол эле учурда курдтар жалаң гана Түркияда эмес, Сирияда, Кавказда жана башка мамлекеттерге де жайгашкан. Бирок алар тууралуу абдан көп орчундуу шарттары орчундуу жана адам укуктары бузулууда деп Бириккен Улуттар уюму бекитилген экен. Кыргыз Республикасынын эл аралык документ конвенцияларды кол койгон мүчөсү болуп эсептелинет. Биз айтып кеткендей эле Кыргыз Республикасында эң негизги адам укуктарынын декларациясы документтерине Кыргыз Республикасы дагы кол койгон мүчө болуп эсептелинет. Расалык жана башка түр басмырлоонун бардык түрлөрү жокко салуу эл аралык пакттын дагы мүчө мамлекети болуп эсептелинет. Демек, эгерде Кыргызстан ушундай бир документтерди кабыл алган учур болсо, кабыл алганда биз ратификация кылабыз. Ратификацияда биз өзүбүздүн убадабызды беребиз. Убада берип, биз ошондой улуттук азчылыктардын укугун коргойбуз жана эч кандай басмырлоого киргизбейбиз деген убада берилген экен. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздер менен Орозбекова Жибек.